Тоңөрөнө жалаңгана мал чарбачылыгына ылайыкташкан аймак делип келсе, эми минтип өсүмдүктөрдөн, жер жемиштердин түрүн айдап, көпчүлүк эл талаачылык менен алектенүүгө ыйгалып калышты. Ар кандай долбоорлор аркылуу иш жүрүп, түшүмдүүлүгү жогору, сатып өткөрүүгө ыңгайлуу келген жашылчаларды өстүрүп, кирешей улагын тапкандар күн санап арбып барат. Бул ирет дыйкандардын эмгеги көргөзмөгө коюлуп, түшүм майрамы белгиленди. АВЭП долбоору жашылча өндүрүү боюнча ушу таза туура тамактануу өзүңдүн үйүңдө киреше табуу боюнча бизди окутту. Бул ошондо бардык эле биз Тоң районунда биз жалкоо эл келип, биз эчтеке деле айдачу эмеспиз мурда. Кызылча менен сайыз айдасак айдап, айдабасак жок эле ушундай жүрчүбүз. Азыр болсо биз пияз да өндүрүп атабыз, кызылчаларыбыз мондай чоң болду. Биогумусту колдонуп биз аябай жакшы результаттарды алып атабыз. Жумаш Эшберов айыл аймагында өткөрүлгөн иш-чарада АВЭП коомдук фонд аркылуу каржыланып, фермердик топ түзүп иштеп жатышкан аялдардын эмгеги көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Башкы максат жакырчылыкты жоюу, жумуш орду менен камсыздоо. Өткөн жылы аталган фондго долбоор жазуу аркылуу сапаттуу үйрөндөр алынып келинген. Учурда өстүрүлгөн жер жемиштер сатыкка чыга баштады. Айыл чарба багытында, туризм багытында жана кесиптик билим берүү багытында иштерди алып келет Кыргызстан боюнча. Ал эми бул долбоор 2022 жылдан бери Тоң районунда жүргүзүлүп келип атат. Бүгүнкү күндө Тоң районунун 8 айылында 8 фермердик топ түзүлгөн. Ал фермердик топко ар бир топто 15 аял бар. Эми ал топко дагы биз жакырчылыкка жоюу боюнча багыт алганбыз. Териштетүү, которуштуруу айдооюңдуу иштери колго алынып жатат. Италия өлкөсүнөн Кулпунайдын Альбион, Турциядан Альбион, Монтерей сорттору алынып келинген. Учурда бардык дыйкандар өз учурунда талапка ылайык кам көрүп, түшүмдөрүн мол жыйнап алышты. Биринчи жылы жашылча өстүргөнбүз, экинчи жылы жалаң жүгөрү өстүрдүк, үчүнчү жылы быйыл болсо Кулпунайды өстүрдүк. Бул бизге абдан пайда болду. Ошо менен биргеликте булардын үрөөнүн толук кандуу ушул жашылча өстүрүү долбоору камсыз кылып берди. Жүгөрү өстүрүүнүн технологиясын толук кандуу окутуп, аны чаап жүгөрүнү, аны силоз кылып даярдоого чейин толук ыкмаларын окутуп, үйрөтүп келди. Түшүм майрамына алыска Америка өлкөсүнөн келип, жасалып жаткан иштерди жеринде көргөндөр да болду. Эми жакында чыктуу той даярдоо боюнча иш башталмакчы. Мал жандыкка аш болумдуу азыктарды даярдоо, эт-сүт багытындагы бодо малдар үчүн өтө зарыл витаминдүү азык болорун адистер айтышты. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан.